Мына өзүңүздөр билесиздер, быйылкы 2018 жыл биздин президенттик жумматы сормон шакыш тарабынан региондордун аймактарды өнүктүрүүчү белгиленген. Ошол жылдын аталыгында Кыргыз Республикасы өкмөтүнүн Кытай токтомдо чыкты. Мына жаңы өкмөттүн ишеним жаратманы билимдик деген өзүнүн программасы бар. Ошол программада дагы негизги өзгөчөлүгү ошол кайра иштетүүнү региондордо чакан жана майда ишканаларды өркүндөтүү негизги көңүл бөлүнгөн. Мына биз ошолордун бири ошол Карас районундагы Умар Групп жоопкерчилик чектелген коомунун ташкы борборунда турабыз. Мындай ишканалар биздин ар бир аймакта көп ачылыш керек. Бир кичинекей ишканабыз бүгүнкү күндө 56 адам жумуш ордунун камсыз болсо, бул эмне дегенбиз? Бул ушул 50-60 үй өзүнүн тийлигин ушул ишканалар аркасында жүргүзүп атат деген сөз. Мындай ишканалар көп болуш керек. Мына эртең Кудай буйруса биз ушул Ушулда районунун базасында ачылган Артел кирүүчү машиналарды топтоочу ишканалар ачылышы менен таанышабыз. Бул ишканалар бардыгы ушул ар бир региондо, ар бир областта, ар бир райондордо ачылып атат да. Бизге канчалык региондорубуз күчтүү болуп, региондорубузда ушундай чакан жана майда ишканалар ачылган сайын биздин мамлекетибиздин, биздин өлкөбүздүн экономикалык социалдык абалы бир топ жакшырат деген ойдомун. Мына ушул ишкананын ушул оборудованияларына жалпы баары $1 миллион тегерегиндеги ушул инвестиция тартылды. Бул дегенди эмне дегенди? Бул дегенди ошончо канча инвестиция тартылса, демек ошончо өзүн актай турган ишкана. Муну актаганлыгы үчүн бүгүнкү күндө аткарып атат. Анын өзгөчөлүгү бүгүнкү күндө бул ишкананын базасында ошол биздин жанагы сары таштарыбызды кайра иштетип, аны кум кылып майдалап, ошол кайра жанагы үйлөрдүн сыртына шпаклевка катары колдоно турган бир жаңы технологияны алып келебиз деген ойдо турушат. Бул аябай чоң, бул бүгүнкү күндө Кыргызстандагы жок нерсе технология. Ошондой эле бул нерсени биздин коңшу Өзбекстан, Казакстан, Россия бүгүнкү күндө ушул нерселерге аябай муктаж. Биздин Кыргызстан өзүңөр билесиздер, тоо таштарга бай өлкөбүз. Биз ушул нерселерди сыймыкташыбыз керек. Биздин тоолордун астында, тоолордун курамында канчалаган биздин кен байыктарыбыз жатат. Ушуларды толук иштетүү үчүн аябай чоң көлөмдөгү инвестициялар керек. Өкмөт ушунун аркасында иштеп атат, айрыкча токен энергияны өндүрүү боюнча. Кудай буйруса, мына элибизде тынччылык жакшырап келе турган болсо, биз ойлойбуз астыбызга койгон максаттарыбызга биргеликте элдин болбосун жетет. Ушул инвестицияны тартууда өкмөт колдон келген бардык мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Да, өзүңөр билесиңер, бүгүнкү күнгө чейин мына президент өзү баш болуп, өкмөт башчысы өзү баш болуп, инвесторлор менен жеке сектордо иштеп аткан биздин ишкерлер менен түздөн-түз жолугушуулар өткөрүлөт. Биз башча айтканда ошол бизнес чөйрөсүндө өзүбүздү ачып атабыз. Алардын проблемасы менен таанышып атабыз. Алардын проблемасын көйгөйлөрүн чечүүгө өзүбүздүн кубачыбызды жайып атабыз. Бул деген ошол бүгүнкү күндө инвестицияны тартуу, жеке ишкерликти өнүктүрүүгө, бизнес өнүктүрүүгө чоң көйгөй түзүп атат. Мына президент менен жолугушуудан кийин бир топ көйгөйлөр ошол жерде айтылды. Инвесторлор, жеке секторлордо, ишкерлерде кандай проблемалар болуп атат. Ачык айтуулар болду. Ушулардын баардыгын биз кагаз жүзүндө түшүрүп, ар бир айтылган пункттун аркасынан ушул нерселердин аркасынан иш жүргүзүп атабыз. Мына өзүңөр билесиңер, бизде канчалык экспортко чыгып атса товарлар, биз баягы эмеспиз деп коебуз, сатуудан алуучу салык өкүндө алынбайт. Бул өтө чоң ишкерлерге болгон колдоо болуп эсептелет. Биз эми мындан кийин дагы бардык тармактар боюнча ишкерлерибиз кандай жумуш аткарса, ушуларды колдоого даярбыз. Мына азыр мен таанышып атам, бул жерде азыр $1,2 миллион бир технология, техника керек экен. Ошону биз азыр өзүбүздүн айылбанк аркылуу, фондубуз аркылуу азыр колдоп, эгерде ушулардын ишин анализдеп жакшы жыйынтык берет болсо, аларды биз толук алып. Рахмат. Салам айтып